Саламатсыздарбы көрөрмандар, түз эфирде трибуна программасы кезектеги чыгарылышын баштайт. Студияда жөнүм Нуржамал Баргыбаева. Акыркы күндөрү аба ырайы кескин сууктап, мунун айынан электр энергиясы мурдагыдан көп пайдаланылганы байкалды. Жана ошол эле учурда суук аба ырайында мурдагыга салыштырмалуу өрт кырсыктары көп орун алды. Мына ушул жаатта биз бүгүн маек куралы деп жатабыз. Тагыраагы электр энергиясындагы жана өрт коопсуздук эрежелери боюнча сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Эскерте кетсек, биз түз эфирде кызмат көрсөтүп жаткандыктан электр энергиясы жана өрт коопсуздугу жаатында өзүңүздөрдүн суроо сунуштарыңыздарды жолдогону мүмкүнчүлүк бар. Сиздер үчүн биздин WhatsApp номер экранда жазылып турат жана кызмат кылат. Анда эмесе бүгүнкү келген адистер менен сиздерди тааныштыра кетсем, Марат Раймалиев мырза Ош электр тармактары ишканасынын башкы инженери, ошондой эле Нуртилек Кубанычбек уулу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын адиси. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Нуртилек мырза, жана кадр сыртында дагы айттыңыз, негизи ошол аба ырайы сууктагандан улам мурдага салыштырмалуу статистика менен айтканда өрт кырсыктарын саны бир аз көбөйгөндөй болду деп. Анан мисалы турак жайларда көп катталды дегендей, негизи ошол акыркы жалпы эле статистика менен баштап берет окшойсуз. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу. Негизи өрт кырсыгы 2023 жылдын жыйынтыгы менен негизи 67 өрт кырсыгы катталган. Анын ичинен 67 өрт кырсыктын ичинен негизи турак үйлөрдө 37си катталган. Андан сырткары башка объектилерде дагы катталып атат. 2024 жылы жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин 10 өрт кырсыгы катталган. 900 миңден ашык материалдык ушарк алып келген. Ушул эле 2023 жылга салыштырмалуу негизи өрттүн басымдуу бөлүгү бул өрт кырсыгынын турак жай секторунда көп катталып келет. Мына өзүңүздөр билгилүү болгондой, мына кыш мезгилинде аба ырайдын суук кескин өзгөрүп кеткен учурларда өрт кырсыктары көп катталат. Турак жайларда ошондой эле от жагуу миштери, электр ток менен колдонуучу мештерди колдонуучу ошондой учурларда туура эмес өрт коопсуздук эрежелери сакталбай келет. Ошол себептен өрт кырсыктары көп катталат. Негизи азыр жана айтып өткөндөй эле турак жай секторунда биринчиден биз дайыма ошондой эле министрликтин буйруктарынын негизинде, жергиликтүү бийлик мэриянын буйруктарынын негизинде түшүндүрүү иш-чараларын аябай бир көп басымдуу эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Ошондой эле массалык маалымат каражаттарынан, телеберүүлөрдөн жана ошондой радио түйүндөрүнөн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө дагы биздин башкармалыктын кызматкерлери турак жайларда жеринде өрт коопсуздук эрежелери камтылган сунуш баракчаларды берип таратуу менен алекпиз. Бүгүнкү күнгө чейин ошого карабастан бүгүнкү күндө элдердин кайдыгерлик карап өрт коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан өрт кырсыктары бүгүнкү күндө көп катталып атат. Анан жана жыл башынан берки көрсөткүчтү да айттыңыз го, тилекке каршы катталган кырсыктар адам өмүрү кандай болду? Жыл башынан 2024 жылы эч кандай адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна зыян келтирген өрт кырсыктар катталган эмес, бирок материалдык балыктар жабыркаган учурлар бар. Анан Марат мырза, ушул жерден сизге суроо берейин. Азыр Нуртилек мырза айткандай, көбүн эсе турак үйлөрдө катталган болсо, бул жеке менчик турак жайларда катталып жатат. Анан бүгүнкү күндө ошол сиз ушул тармакта иш алып баргандан кийин жана бул жерде ошол жарандардын биринчи өзүнүн коопсуздугу, бул электр приборлорун же электр чубалгыларын туура тартып кирүү, туура монтаждоо иштери маселеси жатат. Негизи ошол турак жайларда чын эле мындай жарандар туура электр үйгө чейин тартып кирүүнү мындай эрежелерин билишпейби же негизги эмне эрежелерди билишибиз керек деген суроо. Саламатсыздарбы? Биринчи жана сиз айтып кеткендей, көбүнчө баягы үйдү электр энергия менен камсыздоо мезгилинин башында эле биринчи ошол проект түзүлүш керек да. Проект түзүлүп туруп, ошол мисалы үчүн үйгө кайсы жерге кандай прибор орнотулат, кайсы жылытуучу приборлор коюлат, жарык берүүчү приборлор коюлат, алардын өздөрүнүн
мисалы үчүн даже жөнөкөй тилде айтканда зымдардын сечениялары болот да. Зымдардын калыңдыгы деп коелу, ошол калыңдыгы өзүнө жараша болуш керек да. Баягы кесипкөй эмес жарандар жасаган монтаждоо ишин жасаганда алар мисалы үчүн ошол жылытуучу электроприбордун ордуна кичинекей зымды коюп коет, же болбосо жана суу жылыткычы, жылытуучу көп жылуучу көп электр энергия талап кылган розеткаларга, ошол приборлорго сечениясы кичинекей кылып коет. Анан бул жерде жанагы алюминий менен жез зымдар болот. Алардын кошулуусу дагы бул көп нерсени алып келет да. Себеби алюминий менен жезди биз бириктирип байласак, ортосунда окисление жүрөт да. Ошондо слабый контакт болот дагы. Анан келгенден кийин ошол жерге приборду коет. Койгон мезгилде ошол жер контакт жоголот деп коет да, тыгыздалган жер. Анан өзүнүн баягы зымдын өзүнүн касиеттери болот да, ошол касиетин жоготкондон кийин уже ысый баштайт. Ысыган мезгилде ошол жерден өрт пайда болот дагы. Анан ал жерди зымдарды койгондо дагы көбүнчө баягы өрт боло турган жерлерге монтаждап коюшат да. Мисалы үчүн жыгачка же болбосо бир азыркы үйлөрдү салганыбызда көбүнчө химиялык заттар өрт келип чыгышын шарттай турган, тез күйө турган, тутана турган материалдар менен жасалып атат да. Азыр көрүп атасыздар, баардык жерлерде ошол өрт тутана турган материалдар менен жасалгандыктан ошол жерлерде өрт тутануу эмеси шарт жаралат дагы, ошол кезде өрт кетет да. Анан көбүнчө ошол көп убакка сайып коет, ушундай көп нерселерди ошол күчүлүштөр кетиргендиги үчүн ошол өрт пайдаланышына шарт түзүшөт да, себеп болот. Анан азыр эми көбүн эсе Нуртилек мырза турак жайларда катталып жатат дейт. Эми бул себептери 90% эле ошол жана электр жылытуучу системаларынан болсо керек. Анан негизи ошол көйгөйдагы сиз айткандай жана электр жылыткычтарынан келип чыккан маселелер депчи. Бул жерде негизи кандай эрежелер бар? Мисалы электр жылыткычтарын пайдаланууда эмнени биз эске алышыбыз керек да? Бизде мисалы үчүн электр энергияны өзү техникалык шарт бергенде үй жылытуу үчүн деп берилбейт да. Өзү негизи жарыкка гана берилет, жарыкка берилет. Үйдү жылытуу үчүн эч кандай эме берилбейт. Бирок ошол эми азыркы шартка байланыштуу кээки жерлерде андай мүмкүнчүлүк от жакканга же болбосо газы жок жерлерде алар эми элдердин шартына жараша ошол электроприборлорду, жылыткычтарды иштетишет дагы, ошол пайдаланышат да. Пайдаланганда анан ошо коопсуздук эрежесин сакталбайт. Мисалы үй салганда деле мурда атайы ошол өрт биздин электр линия өткөн жерлердин түптөрүнө атайы эме коюлган да, темирлерди коюшчу же болбосо атайы жанагындай краска химикаттар менен обработка кылып ошол өрт кетпесин деп ошондой жасалчу. Нуртилек мырзанын негизи айтып атпайсызбы, жана жерлерде мисалы эл көп топтолгон жайларда, ошол социалдык мекеме ишканаларга, мисалы базарларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз, жана брошюраларды таратып жатабыз депчи. Анан мисалы ошол нерсени эл канчалык деңгээлде өздөштүрүп келе алат, ал андан кийинки маселе. Бирок биз билип алчу болгон, мисалы өрт келип чыкпай турган же өрттүн алдын ала турган негизги кандай эрежелер бар? Дагы бир ирет мисалы түз эфирден пайдаланып биздин көрөрмандарга айтып кетет окшойсуз. Эмнелерди эске алыш керек? Маанилүү нерселер. Туура айтасыз. Негизи жана агай өзү айтып өткөндөй эле негизи өрттүн басымдуу бөлүгү электр ток сымдарынын кыска туташуусунан келип чыгып атат да. Бүгүнкү күндө баягы жарандарыбызда ошо электр ток зымдарын монтаждоо деген эреже бар да. Ошол монтаждоо эрежесин туура эмес колдонулат. Туура эмес монтаждоо иштери жүргүзүлөт. Жана ошондой эле өздөрүнүн адистиги жок жарандар тарабынан дагы монтаждоо иштери жүргүзүлүп атат. Ошол себептен дагы аябай өрт кырсыктары көп катталып атат бүгүнкү күндө. Монтаждоодо анан монтаждоо электр ток сымдарынын дагы бир эскилиги жеткен. Эми ал ар бир нерсенин мөөнөтү болот, колдонуу мөөнөтү. Эски ток сымдардын убагында алмаштырбайт, жаңылабайт. Ошол ачык жерлерди убагында жаппайт, карабайт.
бузук электр приборлорун кустарный деп коебуз го, колдо жасалган электр приборлорунда бүгүнкү күндө колдонуп келген ушулар болот да. Анан турак жайларда, мына батирлерде бизде электр ток мечтери, печкалары бул спиралдуу мечтер негизи колдонууга тыюу салынган да. Болбойт, себеби ал күйүүчү өрттүн чыгып келүүсүнө шарт түзөт. Себеби жакынкы күйүүчү материалдарга жанаша коюп коет, же болбосо бирдемке тийип түшүп кетет үстүндө. Ошол учурларда дагы бизде өрт кырсыктары көп катталат андайдан дагы. Андан сырткары бизде от жагуу, турак жайларда от жагуу мечтеринде туура эмес. Ошол моорду мечтин моорунун улагында тазаланбай калат, же болбосо ошол чатырындагы жыгач конструкцияларына жакын, чатырларында күйүүчү материалдарды жакын жайгаштырып койгон учурлардан болуп атат. Мечтердин оозу оң абалда эмес, себеби оозу ачылып калат, газ чыгып кетет. Буга чейин дагы мурунку жылдары болгон, бул угарный газдан, истен уланып каза болгон жарандар болгон. Себеби ошол мечтерди оң абалда болбогондуктан ис чыгып кетет. Себеби мисалы бизде от жаккан учурларда өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек, көмүр салабызбы, отун салабызбы, мындай бир майда жарылуулар болот да биздечи. Ошондо баягы ооздор ачык болгондо учат чокторчу. Анын астында килем болот. Биздин жарандар ал жерге жанагы кийим кечени кургатыш үчүн жакын жайгаштырып коет, эмеректер жакын жайгаштырып коет. Ошондо биздин негизи мындайча айтканда өзүбүздүн эле кемчилдиктерибиз, эрежелерди сактабагандыгыбыздан эле келип чыгат да. Андан сырткары мына балдарды, жаш балдарды айтып өтөйүн дагы, бул дагы өтө маанилүү жагдай. Жаш балдарды үйдө кароосуз калтырып атабыз. Мектептен же болбосо сабактан келип өз алдынча электр приборлорун колдонуу, мисалы үтүктү же болбосо газда тамак коюуда, электр мечтерин иштетүүдө ошондой эле көп мындай катачылыктар болот. Себеби балдарыбызга түшүндүрүшүбүз керек, электр токторун, газдарды пайдаланбаш керек, себеби ата-эне көзөмөлсүз калтырбаш керек, үйгө жалгыз калтырбаңыздар демекчибиз да. Мисалы жаш балдардын от менен ойносунан дагы аябай өрт кырсыктар катталат. Ширенке, зажигалка сыяктуу күйүүчү заттар менен колдонуп ойноп коюп өрт кырсыгы катталган учурлар көп болот да. Марат мырза, ушул жерден сизге суроо берейин. Негизи ошол балдардын маселесине, коопсуздугуна токтолуп атабыз. Анан мисалы ошол эле электр энергиясы жаатында, мисалы жөнөкөй эле мисал менен сизге түшүндүрүп өтөйүн. Маселен, трансформаторлордун жанында мисалы ошол эле балдар ойноп калышы мүмкүн. Ал жерде мисалы бир өзүнчө белги болбосо, ал жерде бир тосмо болбосо, ал дагы ошол эле баланын мындайча айтканда ден соолугуна кооптуу мындай жагдай жаралышы мүмкүн да. Бул жаатта мисалы сиздер кандай иш алып барасыздар, кандай коргоо иш-аракеттери жүрөт? Ошол сиз айткан бүт трансформаторлордун көмөкчү ордондор ушул тегерегинде тосулат. Тосулушу керек да. Тосул себеби бул жерде бир гана жаш балдар эмес, чоң кишилер, ал замокто туруш керек. Замок себеби адамдын өмүрүнүн коопсуздугу ошол бир гана травматизмге алып келбестен, ал дагы смертельный последствия, адамдын өмүрүн алып койгонго дагы ошол алып барат да. Ошон үчүн биз негизи бардык жерде биздин милдетибиз ошол жерлерди тосуу. Тосуп, замокторду коюп, анан баягы коркунучтуу деген белгилерди коюп коебуз. Бул боюнча көп жерлерде биз иштетилген. Бирок көпчүлүк мезгилде биздин сырткардагы баягы өздөрүнүн трансформаторлору болот да. Ошол бизге караштуу эмес трансформаторлор болот. Ошол эми ал боюнча бизде энергонадзор деп коет. Алар дагы бүт эмелерди кыдырышат. Ошол аймактарды ар бир райондуку бар. Мисалы үчүн ар бир область боюнча ар бир райондо өздөрүнүн энергонадзор деп коет. Ошолор бүт ошол электр энергия трансформаторлор, линиялар турган бизге тиешелүү эмес трансформаторлор баардыгын ошол коопсуздугун, адамга зыяндуулук алып келбей турган ошол нерсени бүт карашат дагы. Ошол коопсуздук эрежесин сактаганга бизге берет, биз дагы аны аткарабыз. Ошол Анан ушундой сиз айткандай талапка жооп бербеген же кооптуу абалда турган, айланасы атайын тосмо менен курчалбаган трансформаторлор болсо, алардын мисалы ошол эле коопсуздук сактоо үчүн сиздер тараптан жана керектүү иш-чараларды алып баруу үчүн
сіздердің дарекке қайрылса болу өткен жарандар. Біздің дарекке қайрылса болады, себебі біз ал кім екенін білеміз, себебі ал қайсы башқа ишкана болобу же болсун бир частный жарандык болобу, ошол эгерде ошолор болсо биз аларга айтып, тоскула деп туруп, ошол биз аларды талап кылабыз. Анан ушул эле маселе боюнча сизге биздин WhatsApp номерге суроо келген. Ошто 218 кварталда дейт үйүмдүн жанында өтө жакын жерге дейт чоң трансформатор коюлду, сурабай эле дейт. Ким жооп берет? Столбалардагы бизге өтө жакын деп биздин көрөрманыбыз жолдогон. 218 квартал боюнча. Ал боюнча эгерде азыр эмет алсак, мына маектен кийин мен дагы толук маалымат алып туруп, анан бирок трансформаторду коердо биринчи архитектура руксат кагазын берилет да. Ал эч качан биз деле эгерде биз деле койгондо биз архитектура аркылуу коебуз. Коер алдында ал жерде ошол тегерегиндеги ошолор менен макулдашат. Ошол талаптарга кандай ошол талаптарга жооп берсек, ана биз аны орнотконго милдеттүүбүз. Демек эфирден кийин буюрса, эфир аяктагандан соң эжекенин даректерин алып, андан соң ошол байланышып туруп, ошол биз жооп беребиз. Биздин көрөрманга түшүнүктүү болду окшойт. Анан Нуртилек мырза, жана сиз өрттүн келип чыгуу себептери ошол эле от жагуу аркылуу жана электр мештеринен болуп жатканын, эскирилиги жеткен ошол жабдыктарды айттыңыз. Анан мисалы бүгүнкү күндө ошол газдын маселесинен улам кандай болот? Газды колдонуудан анда деле бир өзүнчө кооптулук болсо керек. Аны деле мындай туура пайдалануу эрежесин аткарбаса, мисалы газ дегенде кафе, ресторан, тамактануучу жайларды мисалы келтирсек болот, алар көп эсе ошол газ колдонушат. Ал боюнча мисалы бизде маселе канчалык деңгээлде орчундуу же жакшы? Бизде азыр эме мындай жаратылыш газынан анчалык коркунуч жок, бирок бизде газ баллондор бар билесиздер. Мына азыр кафелер, сиз айткандай эле тест атомдор мына шаардын аймагындагы булардын баардыгы газ баллону көпчүлүк бөлүгү. Бул газ баллонду колдонушат, бирок газ баллонунун атайын эрежелери бар. Бул атайын ошол эле ашканасынын бөлмөсүндө эмес, атайын сыртка же болбосо жерге же атайын темирден жасалган ящиктерге салыныш керек. Себеби жарылуу болгон учурда дагы ал ошол жанагы жарылганда темир скобкаларын, жанагындай темирдин бөлүктөрүн сактап кала турган адамдарга же башка бир коопсуз жайга чыгарыш керек дагы, ошону менен ящиктерге салыныш керек да. Анан биз ошол менен тартып киришибиз керек. Бирок биздин жарандар ал нерсени туура эмес түшүнүп атат. Себеби газ баллонду биздин ашкананын ичине коюп алып, же ошо газдын астына коюп алып, көчөгө коюп алып, буга чейин деле бул ар кандай түрдө катачылыктардан жарылып кетүү коркунучтары бар да. Ооба. Ошол себептен мына жакында эле 2023 жылдын жай мезгилинде немеде болду, Нокасский подъемде ашкананын астына коюп койгон газ баллон жарылып кетип, көчөдө өтүп кетип аткан жаранга тийип казалып калган учур болду. Ошондой коопсуздук эрежелерин сактабаган учурлар буга чейин дагы мына Кара Суунун аймагында болгон, мына Найриманда жетпей кафелерде дагы биринде жарылуу болгон. Анда дагы бир жаш жигиттин өмүрү кыйылып кеткен да. Биз эми бул боюнча дагы биздин эскертүүлөр жүрөт. Негизи барып газ баллонду кандай орнотуш керек, ошол эле мекеменин, ошол эле кафенин, ашкананын жетекчилигине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, сунуш баракчаларды берип эскертебиз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин адамдар ар кандай түрдө кабыл алат экен бул нерсени. Алып чыккандар дагы бар, алып чыга электер деле бар да. Биз тынымсыз бирок түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Эрежени аткарбагандарга, ошол эскертүүнү аткарбагандарга мындай мыйзам негизинде чара барбы негизи? Же сиздердин орган бул нерсеге мындай немеси ыйгарым укугу жокпу дегендей? Туура айтасыз. Бул боюнча биздин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин караштуу өрттөн көзөмөлдөө органыбыз бар. Бул атайын өзү жеринде алардагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөт, ошондой эле эскертүү кагаздарын берет. Эгер ошол катачылыктарды аткарбаса, кемчиликтерди аткарбаса, өздөрүнүн мыйзамдык чараларын көрүлөт. Бирок бизде Ош шаары боюнча башкармалыгында бизде андай функция жок да.
Биз барып түшүндүрүү иш-чарасын менен гана чектелебиз. Көбүнесе алдын алууга багытталган. Анан бизде өрттүн атайын көзөмөлдөө кызматы бар. Алар ошол сиз айткандай чара көрүү иштерин жүргүзөт. Анан бул жерде социалдык объектилердин ичинен айрыкча мектеп, бала бакча же окуу жайларындагы маселеси бир орчундуу, Анан эми шаарда канчалык деңгээлде билбейм, бирок жана айыл аймактардагы айрым мектептерде мисалы шарттын жоктугунан улам дагы деле ар бир ошол каанада, ар бир класста дейли жана от жагуу аркылуу мештер колдонулуп, окуучулар ошол жерде мындай жылуу шарт түзүү үчүн ошол жерде билим алышат да. Ал эми шаарда болгондо деле бирок мектеп, бала бакчалардагы өрт коопсуздугу бизде кантип сакталат, кантип көзөмөлдөнөт? Өрт коопсуздугу бул бала бакча мектептердеги бул жылытуучу системалар ошол эле мештерди орнотуу атайын эрежелери бар. Бул атайын коопсуз жайга өз алдынча бөлмө болуш керек. Сиз айтып аткандай туура азыр айыл жергесинде бир класс бул жакта окуп атса, бул жерде от жагылып аткан учурлар болот. Эми ал ар кандай шартка байланыштуу айыл жергесинде ошондой мештерди курууга аргасыз болушат экен. Эми шартка байланыштуу болуп атат. Бирок ал ошол класска болбосо бөлмөсүнө, окуу бөлмөсүнө мештерди куруп пайдалануу бул туура эмес. Атайын от жагуучу меш атайын бөлмөдө, башка бөлмөдө коопсуз жайда туруш керек. От жагылыш керек. Ал себеби сиз айткандай эле ис болушу, жана айтып өттүм го, ар кандай угарный газдар, истер, көмүрдөн, башка материалдардан чыгышы мүмкүн да. Электр мештеринен дагы ар кандай истер чыгышы мүмкүн, уулуу заттарды бөлүп чыгат, бул көмүрдөн дагы чыгат мисалы. Ошол себептен буну биз коопсуз жайга чыгарып колдонушубуз керек негизи. Бирок шаарда бүгүнкү күндө буга чейин бизде мектеп, бала бакчалардын ар бирине биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, сабактарды өтөбүз. Бирок бизде азыр андай жок шаардын аймагында. Мындай бөлмөгө, мектеп окуу бөлмөсүндө мештер куруп алган учурлар азыр жок. Себеби бардыгы эле өзүнүн котельнии бар, өзүнүн борбордук жылытуу системасына уланган. Ошондой азыркы учурда. Сизге тиешелүү суроо келген. Саламатсыздарбы? Керектүү темалардын бирин айтып жатасыздар. Суроо дейт, көп кабаттуу үйдүн алдында дейт 8-10 метр аралыкта жайгашкан жер үйдө меш жагып түтөтүп кыйнады дейт. Форточканы дагы ачууга мүмкүнчүлүк жок дейт. Ошол жер үй канча метр алыстыкта меш жагышы керек? Кимге кайрылуубуз керек деп жолдогон. Бул эми туура үйдө болуп атат да. Бул эми ошол эгерде ошол түтүн бизге тийип атат деген максатта суроо берип атат. Бул атайын мына санитардык СЭСке кайрылыш керек. СЭСтин кызматкерлери барып, ошол өздөрүнүн нормалары бар. Бул эгерде кандай от жагып атат, үйгөбү же болбосо банябы же болбосо башка бир мончолор болуп калышы мүмкүн, же ашканабы. Ошол өзүнүн нормалары бар. 50 метр мисалы 50 метр болуш керекпи? Ошол СЭСке кайрылыш керек, санитардык немесине, ишканасыначы. Бизде жок, андай биз ал нерсеге биз барып мисалы отту жакпа дей албайбыз да. Ар бир жаранга барып туруп мисалы алардын өзүнүн үйү да, ал өзүнүн территориясы, өзүнүн үйү. Эч кандай бирөөнүн территориясында жасалган. Жеке менчик турак үй болуп атат да. Марат мырза, сизге дагы тиешелүү суроо келген, жана аябай жооп беришиңизди күтүп жатат. Бул биздин көрөрманыбыз. Саламатсызбы? 04 линиясын эл өзү тартышы керекпи дейт. Ушуга жооп берип койсоңуз, биздин айылдагы 04 зымы жерге тийип калган, ошону ким кылат? Рейске айтсак, эл өзү кылат деп жатат деген маалыматты жөнөткөн. Бул өзү суроо мына көптөн бери айтылып келет, жылдан жылга. Эми дайыма биз түшүндүрөбүз. Эң негизи ошол жергиликтүү бийлик шарт түзүп бериш керек да. Мисалы үчүн жер берердин алдында, же үй курулардын алдында бул жерде ошол жергиликтүү бийлик ошол элге электр энергия менен камсыздап берип туруп, андан кийин бизге өткөрүп бериш керек да. Биздин баланска өткөрүп бериш керек. Эгерде дали кийинчерээк алар өздөрү аларды обслуживать этебиз десе, анда бизге өткөрүп бериш керек. Анан бирок көпчүлүк жерлерде биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүнө болушунча көп жерлерде биз жасап беребиз да. Анан ошол суроо дайым айтылат да, өзү закон боюнча да, ошол жергиликтүү келгенден кийин ал
биздин эмебизге отурбайт да, биз сиздердин кызматыңызга кирбейт. Кезектеги суроо дагы сизге тиешелүү болгон. Бул эми көбүн эсе ошол сиздердин кызматкерлердин коопсуздук маселеси боюнча окшойт. Саламатсызбы? Электр энергиясы боюнча дейт, ошол тармакта иштегендер дем алыш күндөрү ишке чыгып, ишемби жекшемби күндөрүн айтып жатат. Ишке чыгып кокустук болуп кетсе, ага ким жооп берет? Эгерде бир жерде электр энергиясы өчүп, дем алыш күндөрү ошол жумуш аткарышса деген. Туура суроо. Бул бизде өзү рейстерде мисалы үчүн ар бир күнү өзү дежурныйлар отурат да, оперативный дежурный деп коет. Ошол кайсы жерде электр энергиясы өссө, ошол жерге барат. Ал бизде суббота, дем алыш күнбү же майрам күнбү бизде дайыма дежурный кызматкерлер турат. Себеби мына азыр кече майрам күндөрү болгондо андан дагы бизде күчтөтүлгөн режимде тартипте турат. Бригадалар түзүлөт, бардык шаймандары менен, техникалар менен даяр турат. Мына эртең 23-дө атабыз, ушул мына 23, 24, 25 уже майрам күндөрү уже бизде дежурстволор турат да, дежурстволор туруп, азыр анан эгерде ошол мезгилде барганда, любой иш аткарганда, ал жерде распоряжение деп коет, буйрук берилет. Эгерде буйрукта өзүнүн башка кызыкчылыгы менен же биздин буйрук болбосо, анда алардын бизден жоопкерчилик болбойт да. Дежурствода тургандагы суббота болобу, воскресенье кайсы иш убагында эмгек кодекси боюнча биз алардын жоопкерчиликти алабыз да. Негизи коопсуздук маселеси деле камсыздалса керек. Жок, бизде биринчи иште биринчи коопсуздук да. Эң биринчи ишке аларда, ишке кирерде, ишке жумшаарда бизде коопсуздукка кол коет. Ошол жерде иштеп атканда могу жерде өчүрөбүз, алардын коопсуздугун сактап туруп, электр энергиядан ажыратып, бардык кол менен даже керек болсо кармап беребиз. Мына электр энергия жок, эми иштесең болот дегенге чейин. Анан алардын квалификациясын ошол кайсы деңгээлде иштеген разряд деп коет, мисалы группа коопсуздук техника безопасности деп орусча айтканда, ошол жөнүнчө ошол өзүнүн группасына жетмесен, ал ошол өзүнүн деңгээлине жараша ал жакка киргизилбейт, ишке киргизилбейт. Анан эгерде иш мезгилинде айтып атасыздар, выходной күндөрү может башка бирөөлөрдүн суроосу боюнча башка иштер менен кылса, анда өзүнүн жоопкерчилиги турат да. Нуртилек мырза, эми ушул эле суроого дагы сиз дагы жооп берип өтүңүз. Негизи ошол тилсиз жоо дагы эми айтырбай келген кырсыкта эмне болуп кетет? Эми бул ошол кырдаалга байланыштуу. Анан негизи ошол өрттү өчүрүп калууда, мисалы ошол эле жерде жарандарды куткаруу боюнча ошол кызматкерлердин мындай тажрыйбасы дейличи, алып барып жаткан иштери боюнча бир улам мындай сиздер тараптан практика же башка иштер өткөрүлүп турабы, алардын даярдыгындагы жакшыртуу, кандай кылганда коопсуз иш аракет алып барасыңар, түшүндүрүү иштери болуп же мындай тренингдер болуп, атайын иш-чаралар болуп турабы деги эле ошол. Анан жана Марат мырза айткандай, сиздерге дагы бир өзүнчө бир талапка жооп берсе, чын эле ошол ыкчам аракети менен же дагы бир өзү коопсуздукту сактай алганы менен кызматкерлер кабыл алынса керек. Туура айтасыз. Бизде негизи куткаруучулар дайыма атайын даярдыктан өтүшөт. Даярдыктан өтүп, бизден кызматка алаардан мурун атайын бардык текшерүүлөрдөн өткөрүлөт, атайын даярдыктардан өткөрүлөт. Анан бүгүнкү күндө дагы күн тартиби боюнча бизде сабактар өтүлөт, практический, теорический сабактар өтүлүп турат. Андан сырткары биз практический дагы буга чейин дагы өрт деле алайлы, өрт коопсуздугу боюнча, өрт өчүрүүдөгү күчүрмөндүк даярдык боюнча биз мына көп кабаттуу турак үйлөрдө, объектилерде, башка объектилерде жана башка объектилерде практический сабактарды өтөбүз. Бул жерине барып, эми бул учение деп коебуз биз. Ученияларды өткөрүп турабыз. Ошол эле АЗС-терде мына жарылуу коркунучу бар АЗС-терде өткөрүлөт, май сактачуу жайларда өткөрүлөт. Ошондой бир кооптуу аймактарда көбүрөөк, кооптуу объектилерде көбүрөөк өткөрүүгө аракет жасайбыз. Себеби биздин негизи сиз айткандай тууру бизде азыр атайын өрт куткаруучу шамдагай физический даярдыгы бар. Андан сырткары биз физический дагы
тарбия көнүгүүлөрү дагы жумасына 3 жолу өткөрүлөт. Мындайча айтканда, бизки дагы, теориски дагы, практически дагы сабактар тынымсыз өткөрүлүп турат. Рахмат. Марат мырза, жана мен эфирдин сыртындагы да айттым эле, бир орчундуу маселелердин бири болуп жаткандай деп, жанагы буга чейин дагы айтылган коргоо зоналарынын аймагына, мисалы турак жайлардын, имараттардын курулуп жатканы бир өзүнчө маселе болуп жатат деп. Негизи бул бар эле маселеби болсо, эмне кылыш керек, алдын алуу же болтурбоо? Бул дагы маселе, сиз айткан туура маселе. Көптөн бери дайым эле айтылып келет, эми жашоо турмуш болгондуктан бул нерсе келе берет да. Себеби биздин өзүбүздүн ошо линияларыбыздын өзүнчө баягы кубаттуулугу боюнча, мисалы үчүн 10 киловольт деп коет, мисалы элдер жашаган жер 0,4-220 вольт деп коет. Ошол канчалык жогору болгон сайын адамдын коопсуздугу дагы өтө коркунучтуу болот да. Ошон үчүн мисалы үчүн бизде 35 киловольт деп коет, 10 киловольт деп коет, ошол алар 110 киловольт деп ушинтип бөлүнүп кетет да. Ошондо бизде өзүнчө аралыктар болот. Атай ошол аралыктан алар өтпөш керек да. Бул жерде биз ошол курулуштарды жасабагыла деген нерсе айтканыбыздын себеби, ал элдердин эле ошол жердеги өздөрүнүн коопсуздугу үчүн айтылат да. Себеби эгерде эми Кудай сактасын, андай нерсе болбосун, линиялар эгерде үзүлүп кеткен болсо, же болбосо ошонун түбүндө жашаган мезгилде адамдын баягы магнитный поле деп коет, ал дагы болот. Ошол адамдын өмүрүнө ушул эметкен ушул көп нерселер ошол адамдын жана ден соолугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн да. Ошол үчүн ошол нерселер болбош үчүн анан биз мисалы үчүн ошол жерде иштеген, биз линия курулганда биринчи курулат да, курулган. Анан ошол жерге биз ошол линиялардын үзүлөт да. Эми кокус да, авариялык ситуация же болбосо аны биз оңдоп түзөө, же аны биз жакшыртуу иштерин аткарган мезгилде ал жерге биз киришибиз керек. Киргенде бизге техникалар кирет. Бул жерде чоң-чоңдогон техникалар, крандар келет, бригадный машиналар келет. Опоралардын, мисалы үчүн, ошол опоралардын узундугу да узун болот. Алар бурулуш керек, ошол жерге коюш керек, иштеш керек. Ошол мезгилде ошол кокус курулуп калган турак жайлар дагы бизге мешайт этет. Анан ал биз ошол электроэнергия берген ошол чубалгыларыбыздын, мисалы үчүн, тез арада биздин максат элдерге баягы үзгүлтүксүз бериш керек да. Ошол болуш үчүн биз дайыма ошол жерде эч кандай курулуштар эч нерсе мешайт этпеш керек да. Ошон үчүн бизде ал дагы ошол бир гана элдин коопсуздугу эмес, ошол биздин элге жеткирүүдөгү эң маселелердин бири дагы ошол биз тез кирип чыкканга шарт түзүлүш керек да. Ошол дагы ошон үчүн бизде атай ошондой нормативдер бар. Ошол нормативдер сакталыш керек. Бул норматив эми курулушту болгондо өзү биринчи келгенде архитектурадан биринчи рухсат кагаздар жасалат да. Ошондо элдер кайрылыш керек. Кайрылганда эле бизге архитектура, мисалы үчүн, ошол закону курулган мезгилде бизге кайрылат, алар берет. Ошол жерге курса болбойду, анан биздин макулдашуубуз болот. Анан макулдашуубузду бергенден кийин анан ошол жерге уже алар чиймени чыя башташат, ошол кандай нормативди болушат деп ошол адистер келет. Анан көпчүлүктө билбегендиктен келишет да, ошол жерге курулуп калат, анан ызы чуу башталат да, ошол көп нерсе. Демек, бул маселе бар тилекке каршы? Бар. Анан мен айтарым, линиядан алыс эле курулуштарын курбай эле алыс эле жашай берсе жакшы. Өздөрүнүн да коопсуздугу, өмүрүн дагы узун болушуна деп ойлойм да. Өзү линиялардан мончо неме алыс болуш керек деген барбы? Нормативдер бар. 10 киловольтторго 16 метр, 20 метр, 35 темадан жогору ошол эми 35-110дорго аз го, баягы курулуш кургандар. Көбүнчө баягы ошол курганда биз алар жылда жазда, күздө, любой бир убакытта өзүбүздүн биздин линияларда обход осмотр деп коет. Обход осмотр жасалат дагы. Биз ошол
эгерде жаңы курулуш башталган болсо же болбосо биз байкап курулуп калган болсо дагы ошол биз аларга предписание беребиз. Мына жерге курулуңарды токтоткула же курбагыла деп туруп, анан болбой атса биз керектүү органдарга беребиз да. Ошол биз только гана предписание гана берип туруп ошодон чектелебиз да. Биз жогоруда айткандай ошондой биз дагы ыйгарым укуктарыбызга жараша гана иш алып барабыз. Биз гана мындай алдын ала айтуу боюнча эле токтоп калабыз. Дальше анан биз органдарга беребиз. Анан биз маекти уланта берели. Марат мырза, сиз менен токтогонбуз. Бул жерде бир суроо келген. Сизге трансформатор жарылса, эл өзү ошол трансформаторду оңдошу керекпи, акча жыйнат деген суроо келген. Бул трансформатор бузулса, негизи эгерде ал балансный принадлежность деп коет да, кимдин балансын алат да. Эгерде биздин баланс болгон болсо эч кандай элдерден акча чогултуш керек. Анан себеби биз аны жасашыбыз керек, оңдоп берип ишке киргизип керек. Ал ошол боюнча эгерде болсо кайрылсын ошол сиздерге. Ал кезектеги суроодо сизге тиешелүү. Саламатсызбы? Эмне үчүн Кыргызстанда столбалар жердин астына коюлбайт? Эмнеге столбалары коюлбайт дейт? Коопсуздук эске алынып, чет мамлекеттерде жердин астындагы деген суроо келген. Бул кабельный линиялар деп эметилип атат окшойт. По-моему, жердин астында бизде мисалы үчүн кабельный линиялар жасасак болот. Бирок ал бага жараша болот. Себеби ал жердин астына кылыш үчүн атай инженерный сооружениялар, кабельный каналдарды жасаш керек. Ал чоң акчага турат. Бирок биздин Ошто, Ош шаарында, Бишкекте ошол жасалган жерлер бар да. Мисалы үчүн бизде 35 киловольт деп коет, 10 киловольт деген эми көп Ош шаарынын ичинде бар да, жердин астында. Эгерде биз жер астында эмесе кымбатка түшүп калат. Кабелдин өзү да баасы уже ал арзан болгондуктан ошого биз электр энергияны только опоралар менен таяныштар деп коет, ошолор менен жасайбыз. Столбалар, анан алардан кеткен тартылган электр чубалгылары жана тартылган линиялар боюнча сөз кылалы. Негизи алардын дагы жанагы жакшы кызмат кылыш үчүн ал жерде дагы бир өзүнчө эрежелер сакталыш керек. Мисалы бактырактар убагында кыйылып, ошол электр чубалгыларына бир башка же курулуш имараттары тоскоол болбогондой болуш керек дейбиз. Негизинен ошол мындай көп кайрылууларда айтылат да, жанагы ошол эле бактырактардын узундугу электр чубалгыларына мындай тоскоол болуп жаткандай, ал жерде кооптулук бардай деген жарандарда суроолор болот. Негизи бул маселеде иш кандай болуш керек же кандай коопсуздук маселеси түзүлүшү керек? Туура айтасыз. Бул көбүнчө эми бактырактарды башында ошол эми негизи ошол биздин персоналдар менен макулдашпастан өзү тигип алышат. Себеби бир нерсени жасарда жасаш керек. Анан ошол бирок өзүнүн кээ бирки жерлерде ал алыс жайгашса деле шамал тамырлары эметип, шамалдын катуу шамал болду кечепеттеринен ушундай жыгылып да түшөт. Анан бирок бизде негизи анын түбүндө экпеген эле жакшы деп ойлойм да. Себеби ал жакка тийгенден кийин уже биздин электроэнергияларга, линияларга, зымдарга тиет дагы уже биздин ошо линиядагы качество жоголот. Себеби бир жагы жер астына эметет да, земля деп коет, ошол высоковольтныйларга земля болот да, ошол аркылуу уже биздин линиялар өчөт. Ошол мезгилде свет өчөт дагы, анан кайра эле ошол элдин калктын өзүнө эле зыян деп ойлойм да. Ошон үчүн ошону болтурбоо үчүн эң жакшысы ошол линиялардын түбүнө алыстыкка эле бактырактар тиккен жакшы. Анан бирок эми бактырак тигилип калды дейли. Бизде жылда жаз мезгилинде, күз мезгилинде бир жолу профилактикалык ошол бүт бардык бизге тиешелүү болгон линияларды обход осмотрлу биздин кызматкерлер карашат. Анан өзүбүзгө тиешелүү болгон ошол линиялардын түптөрүн бүт кыркуу иштери, бактырактарды ошол тийбей турган кыркабыз да. Анан көбүнчө дагы ошол баягы түбүнө эгиндер дегишет. Анан кээде мусорларды ошол
азыркы ушул эфирге пайдаланып суранарым жазгы иштер башталат. Жазгы иштер башталганда ошо тазалоо иштери болуп туруп ошол камыштарды, отторду, ошол өрттөрдү коюшат да, ошол биздин линиялардын түбүндө ошол мезгилде короткий замыкание болуп туруп биздин чоң линияларды өчүрөт да. Баягы көбүнчө талааларды ойлошот, ал жерде эч ким жок деп ошонун түбүнө, бирок ошол биздин высоковольтныйга 110-220га тийип өчкөн учурлар, убактылар болгондо ошону болтурууга суранаар элем, ошол линиялардын түбүндө өрттөрдү, ошол от эмелерди, мусорларды жакпаса депчи. Себеби жакында күздө деле бизде Ош шаарына чыйып келаткан, ТЭЦтен чыйып барар жерде, ошол жерде бак түбүндө өзүнүн бедесин оруп жатып, ошо өрт пайда болуп туруп, анан биздин 110 линиябыз өчкөн. Бул жерге узловой, ал деген чоң, бул жактан Жалал Абадка чейин кетет, бул жагы Ноокат, ушу бүт областка кетет турган линиялардын уже эмесин таасир тийип атат да, ошол өчөт да, ошондо бүт шаарды керек болсо область өчүрүп койгонго ошондой шарт түзүп коюшат. Ошону болтуруп суранаар элем, линиянын түбүнө бак деле тикпесин, өрт деле кылбасын, өрттөбөсүн деп суранат элем да. Коопсуздук эске алчудар берилер. Анан ал жерде өрттү кылганда өзүнүн деле адамдын өзүнүн да коопсуздугу да болуп кетет да. Ошону суранып кетет элем азыркы эфирден пайдаланып. Биздин жарандарга кайрылуу. Нуртилек мырза, анан сизге биз бере турган дагы бир сурообуз, эми сиздердин Ош шаардык башкармалык болгондон соң Ош шаарындагы базарлардын абалы боюнча дагы суроо бергибиз келип жатат. Анткени Ош шаарындагы эми тилекке каршы базарларда ошол эле жана тилсиз жок катталса, сиздердин ошол эле унааңыздар дагы кире ала тургандай мурда шарттар түзүлгөн болчу, бирок ал нерсе кайра эле мындай башаламан жагдайга келип калган сыяктуу. Анан ошол эл топтолгон базарлар боюнча сиздер кандай негизде иш алып барып жатасыздар же ал жерде кайра жумуштар токтоп калдыбы дегендей? Жок, туура айтасыз. Буга чейин биздин Ош шаарынын борбордук базары кеңейтилген. Биздин өрт өчүрүүчү унаалар жүрүүчү жолдорду кеңейткенбиз. Биз буга чейин жергиликтүү бийликке ошол базардын жетекчилигине кайрылуу каттардын негизинде бул кеңейтилген. Бирок сиз туура айтасыз, жол кеңейтилген менен жанагындай көчмө сандык деп коет го. Ошо көчмө сандык, ошо соода иштерин коюп алып туруп, соода иштерин жүргүзгөн учурлар бар. Буга чейин филармония жактан кирген учурда ошол жерге койчу, дагы деле азыр коюп атат. Буга биз ошо базардын жетекчилигине кат менен кайрылып, жеринде ар бир соодагерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Бул жерге эгерде өрт кырсыгы катталып кала турган болсо, биздин автоунаалар кирүүгө тоскоолдук жаратасыздар дегенбиз. Андан сырткары дагы контейнер, темир контейнерлерде турган эшиктерин ачып туруп, жанагындай өстүрмө чыгарып туруп, ошол жерге дагы товарларды коюп, жайган ветрина кылып алган да. Ошолор боюнча дагы, алып салуу боюнча дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Жана айтып өткөндөй эле, биз эми ошол эскертүү, түшүндүрүү иштери менен чектелгендиктен бизди барып алып же болбосо снос кылып салууга биздин укугубуз жок. Түшүндүрүү иш-чаралары менен чектелип атабыз да. Туура айтасыздар, буга дагы азыр өзүнүн базар жетекчилиги дагы иш алып барып жатат. Бул боюнча дагы ошо сандыктарды алып салуу, ошол эле өстүрмөлөрдү кесип салуу боюнча дагы биз эскертип бергенбиз. Азыр унаа кире алабы? Мисалы унаа кирет. Туура айтасыз, эгерде тоскоол ошол сандыктарды коюп алып салган болсо, биздин унаалар ошол эле филармониядан кирип, наркы немеге тиги акырына чейин жетет. Ал эми азыр сиз жайма базарды айтып жатасыз, анан дагы бизде бир ири базардан Келечек базары бар. Келечек базары бар, туура айтасыз, бирок Келечек базарына толук кандуу кире албайбыз. Себеби жана айтып өткөндөй эле тоскоолдуктар бар ал жерде. Жол буга чейин биз ошол базарларда дагы практикалык санитарларды өткөргөнбүз, автоунаалар менен киргенбиз, бирок автоунааларыбыз толук кандуу жете алган эмес. Жана ошондой жанында тыштык соода борбору деген бар. Тыштык соода борборуна чейин барат. Бул жагы ошол эле Келечек базарынын аралап өтө албайбыз да. Бул дагы боюнча дагы базар жетекчилигине дагы бул Келечек базары бул жеке ишкерлерге да.
бул мамлекеттикке же болбосо жергиликтүү бийликтик эмес да. Ошондуктан биз ошол жетекчиликтерге биз түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Каттарды, тийиштүү каттарды бергенбиз, иш алып барылган. Марат мырза, ошол эле мисалы бизде базарлар электр энергиясын колдонуу же коопсуздук маселеси боюнча, төлөмдөрү боюнча электр энергиясына кандай таризде иш алып барат, аларды көзөмөлдөө сиздердин органга киреби же азыр Нуртилек мырза айткандай ошол эле баягы баарын башын бириктирип турган базар жетекчилиги баардык маселени өз мойнуна алабы? Ошол ал жерде бизде ошол ким бизде тех условия деп коет. Мисалы үчүн уруксат берилгенде бул жерде ошол мүлктүн кожоюну биз мисалы үчүн юридический лицого гана беребиз да. Ошон үчүн мисалы үчүн ошол базарда ким юридический лицосу ошол алат да, ошол аркылуу ал өзүнө аренда койгондорго уже ал өзү берет да. Биз аларга түздөн түр бере албайбыз. Себеби бериш үчүн алар ошол частный лицо болуш керек да. Биз ал менен контракт, договор түзүп, мисалы үчүн ал арендада турган болсо, үйдө деле элестеткиле, ар бир үйдө өзүнүн китеби болот да. Китеби сыяктуу эле базарда деле ар бир базардын китеби бар да. Анан ошон үчүн биз башка бирөөгө, ар бир адамга берсек, келгенге мага бер деп берсе, бергенден кийин биз анын кишини таба албай калабыз. Ошон үчүн ошол базарды ким юридический лицо болсо ошого гана берилет да. Демек, коопсуздук маселеси төлөм жагынан баардык төлөм жагынан жоопкерчилик ошол кишинин мойнунда болот да. Биз ошол киши менен келишим түзгөндүккө байланыштуу ошол менен гана иш алып барабыз. Адан ары ал өзүнүн жоопкерчилигинде. Ошол коопсуздугу баардыгы ошонун жоопкерчилигинде. Нуртилек мырза, дагы сизге бир маанилүү суроолордун бири, мисалы эми акыркы жылдары эле бизде Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу жанданды. Мисалы 10 кабаттуу, 10дон ашык кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Анан бул жерде курулуштардын көбөйгөнү дагы бир чети коопсуздук маселеси дагы бар. Мисалы ошол эле азыр бийик имаратта эгерде өрт кырсыктары каттала турган болсо, сиздердин эле ошол техника жабдуулар баардык ошол бийиктикке жетеби дегендей, анан мындай толук жабдуулар маселеси боюнча. Туура айтасыз. Бул көп кабаттуу турак үйлөр шаарыбызда чынында козгарындай болуп эле өсүп келатат. Себеби ишкерлер ар кандай компаниялар, строительный компаниялар тарабынан курулуп келүүдө. Биздин буга чейин атайын автолестницабыз 9 кабатка жетсе, бүгүнкү күндө жаңы өзүңүздөргө белгилүү болгондор 2023 жылы жаңы техникалар келди. Россиядан келди, Кытай өлкөсүнөн келди. Ошол техникалардын арасында бизде атайын автолестница дагы келген. Бул акыркы 53 метрге чейин 18 кабаттуу турак үйдүн акыркы терезесинин подоконнигине чейин жете турган автолестница келген. Биз бүгүнкү күндө туура айтасыз, биз эгерде өрт кырсыгы катталып кете турган болсо, адамдарды эвакуация кылууга толук мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары биз курулуш иштерин жүрүп атканда дагы атайын нормалар бар. Өрт коопсуздугу боюнча эрежелер бар. Атайын өзүнүн көп кабаттуу турак үйлөрдө атайын шахталар бар. Ошол бул деген ошол көп кабаттуу турак үйдүн бөлмөнүн балкон деп коебузбу, балкон тарабында коюлат. Бирок ошону жарандарыбызга дагы кайрылып кетет элем ушул жерден. Ошол шахтаны жаппаса, кээ учурларда биз эми ошол шахтанын кереги жок деген максаттабы же кандайдыр максатта үйдү кеңейтүү максатындабы бизде ошону жаап тосуп алган учурлар, жаап койгон учурлар болуп атат. Ал атайын адамдарды эвакуация кылууга, алып чыгууга коюлган шахта болот да. Мисалы андан сырткары бизде атайын өрт өчүрүүчү крандар, пожарный кран деп коебуз. Ошолор орнотулган суу менен мурдагы биздин эски домдордо андай неме жок. Мүмкүнчүлүк пожарный кран жок. Жана ошондой эле сигнализация, автоматтык өчүрүү деген бизде ар кандай ошондой техникалар немелер коюлган. Ошондой нормалар менен бүгүнкү күндө көп кабаттуу турак үйлөрдө ошондой шарттар менен нормаларга ылайык курууга уруксат берилип атат да.
Бул боюнча бизде көп эле мүмкүнчүлүктөр бар. Эми өрт кырсыгы катталса адамдарды сактап калуу мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок азыркы учурда кээрки домдо көп кабаттуу турак үйлөрдө ошол нерсени аткарылбагандыктан же болбосо кандайдыр бир кемчиликтерден бүгүнкү күндө документтери жок турак үйлөрдө аябай көп билесиз. Негизинен сиз айтып өткөндөй эле документи жок болгондо ал жерде эмне бизден болуп калат? Вот эксплуатация деп коет го. Биздечи атайын бизден өрт көзөмөлүнүн башка бир атайын ишканалар менен бирге түзүлгөн комиссиянын курамынан өтүш керек да. Вот эксплуатациядан өтпөгөн да домдор көп кабаттуу турак үйлөр бар деген. Себеби бизде ар кандай кемчиликтер менен курулуп калган домдорго айтып жатат да. Мен айтып өткөндөй эле жанагы эрежелер болсо бизден атайын заключенияга корутундуга келет. Булар биздин атайын комиссиянын негизинде биз ошол домдун проектиси менен гана карап беребиз. Проектиде бардыгы көрсөтүлөт, өрт коопсуздук талаптар, эрежелер бардыгы көрсөтүлөт да. Ошол бардык талаптарга ылайык болгон гана учурда бизден уруксат берилет. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушуну менен соңуна жетти. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн электр энергиясы, өрт коопсуздугу боюнча мындай чараларды, жол жоболору боюнча жана азыркы учурда эмне көйгөй болуп жатат, тилсиз жоолордун катталышына деген маселелер боюнча бизге маек куруп, биздин көрөрмандардын суроолоруна жооп берген Марат Раймалиев мырза болду. Ош электр тармактар ишканасынын башкы инженери, ошондой эле Нуртилек Кубанычбек уулу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкарма боюнча адиси жооп берди. Ал эми кызматыңыздарда мен Нуржамал Баргыбаева болдум. Кийинки программалардан чыгарылыштардан жүз көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.